Шамалдысай шаарчасындагы 26 сотук жердин маселесине чекит коюлбай келет. Бул жер аянты аукцион аркылуу өткөн жылы сатылган. Анын баштапкы ээси аукциондун мыйзамдуу өткөнүнөн күмөн санайт. 20 жылдан ашык убакыттан бери дал ушул аймакта Анваржан Абдуллаев жашылдандыруу максатында ижаралап келген. Мен Москвада жүрүп, багым кичине каралбай калды. Ошонун теплица менен эстөө кызам кандай болот деп заявление жазып атат. А мэрде заявлениеда 7 ноябрда мэриядан постановление чыгып атат, что сиз 14 күн ичинде çalsak telefonunuz almaya kaldı deyip, ana biz toktotып koyduk деп атат. Абдуллаевка эч кандай удумление келбейт. Акционга катышың, же 517 миңге сатып аласызбы деген эмес жок да. 20 жылдын акырына чейин налогту төлөп коюп атат. 21'de da төлөп коюп атат. Биринчи келишим менен 15 жылга, тагыраагы 2015 жылга чейин пайдаланган. Кийин анын мөөнөтүн 5 жылга узарткан. Экинчи келишимдин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Ташкөмүр шаардык мэриясына арыз менен кайрылып, курулуш курууга уруксат сураган. Алар экоинспекциялар өздөрү келип, 42 түп өрүк, 6 түп жаңак, 20 канча анарларды өздөрү кесип кетип атат. Анан биз суроо бердик Ташкөмүр сотуна. Шеримкулов алтын, сиз эмне себептен бактарды кыйдыңыз десе, мен акционда сатып алдым жерди, жер меники собственный. Калазам кесем, калазам кеспейм деп атат да. Бу жерде бүт мыйзамдык бузулуп атат. Анан акционго 11 комиссия болуп атат, Нурмбетов баш болуп. Ошондон 4 эле адам катышып атат, 7 адам катышпай атат. Бул иш боюнча аукциондун протоколдорун, сатуу жана сатып алуу келишимдерин жокко чыгаруу үчүн Абдуллаев тараптан Ташкөмүр шаардык сотуна кайрылышкан. Бирок бул кайрылуу канааттандырылган эмес. Кийинчерээк облустук сотто дагы каралган. Токтом бар 571. Эгер бир жерлер бош болсо, бирөөнүн талаштарынан, бактарактардан суу, башка бирөөнүн кызыкчылыктарынан бош болсо, ижарага берсе болот деген да. Булар ачык бактаракта турган, ачык документациясы болгон. Булар ошо аукционго койгондо да Абдуллаевдин документин көрүп, неме кылып туруп, аукцион коюп турган кылган да. Ошо госактар бүт келишимдер, токтомдор бүт бары бар. Бул жерде ачык эле мен оюмча бир кызыкчылыктар ишке ашкан да. Аукцион былтыркы жылы 2 жолу өткөрүлгөн. Анда Шамалдысай шаарчасынын тургуну Калида Шербекова аукциондон утуп 26 сотук аянтты 740 миңден ашык каражатка сатып алган. Аны булар сотко берген экен, биринчи инстанцияда Ташкөмүр шаардык соту карап, арыздашуулар жазган да. Абдуллаевди мыйзамдуу аукцион өткөн туура мыйзам бузуу табылган жок деп арызын карап тандырып калтырыптыр. Мыйзамды эсептейбиз, сот деле мыйзам деп тапкан экен биринчи инстанцияда. Биринчи аукциондан анан баласы катышкан болот, эженин баласы катышат дагы, сумма чоң болот дагы. Башка тартты, ошо мен биринчи аукцион уже кайра атмен болот дагы. Кийинки аукцион уюштурулат да. Биринчи аукциондо деле отказ кылгандан кийин ошо Абдуллаевдарга сунуш кылган экен. Анан ал дагы отказ кылган. Абдуллаевдин жеке менчикке берүү арызын канааттандыруу максатында жер талдоо комиссиясы жер аянтын аукционго коюп берген. Ташкөмүр шаардык муниципалдык менчик департаменти аукцион мыйзам чегинде өткөндүгүн билдирет. Өзүнүн пайдаланып жүргөн жерин өзү жеке менчикке сурап кайрылып атат арыз. Курулушка сурап кайрылгандан кийин только жеке менчикке жактырып бериш керек. Анын үчүн только аукцион менен гана кетет да. Бул мыйзамды кетти, бардык мыйзам чегинде кетти. Эч кандай алдоочулук, эч кандай эчтеке болгон жок. Абдуллаевдин өзү келип арызын жазган, ошо өзүнүн арызынын негизинде иш алып барылган. Башка эч кандай эмес. Бул ачык аукцион болуп атат, ачык жарыяланган. Эч кандай көмүскө өткөн жок. Анваржан Абдуллаевдин жана анын ишенимдүү өкүлдөрүнүн талабы аукциондун мыйзамдуу өткөрүлгөндүгүн аныктоодо соттун адилет чечим чыгаруусун күтүшөт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.